Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абделкарим Алимбаев сел жүргөн аймактарда кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерин жеринде жетекчиликке алды. Өкүлчүлүктөн маалымдашкандай, учурда тийиштүү кызматтар селдин кесепетин жоюу боюнча ыкчам иш-аракеттерди көрүүдө. Белгилей кетсек, кечээ 5 майда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Баткен облусунун Лейлек районунда жана Сүлүктүү шаарында сел жүргөн. Сел суулары Лейлек районунун Катыраң, Коргон, Андарак, Көкташ, Баул, Самат, Жаркыштак, Мурас айылдарына келген. Табият кырсыгынын кесепетинен бир дүкөнгө, 7 үйдүн коросуна, 6 жертөлөгө жер суулары кирип, 5 убактылуу жасалган көпүрөлөрдү агызган. Бир балдар бакчасынын тосмосунун 30 метрдей бөлүгү бузулуп, 4 бодомал селге аккан. Түнү бою жеринде жарандык коргонуу кызматтары иштеди. Бүгүн саат 7:00 карата сел кирген турак үйлөрдүн жертөлөлөрү толук тазаланды. Табигат кырсыгынан адам өмүрүнө зыян келген эмес деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, айрым жараксыз болгон унаа жолдорун калыбына келтирүү, каттамды камсыз кылуу иштери уланууда. Сузактагы балдар катышкан кырсыкта жабыркаган 10 жабырлануучунун абалы жакшырып бара жатат. Бул тууралуу кабар агенттигине Бишкектеги номер 3 балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маманов билдирди. Анын айтымында, азыркы учурда 4 бала жандандыруу бөлүмүнөн жалпы палатага которулууда. Аларга жаагы жана баш сөөгү сынгандыктан операция жасалган. Ошондой эле буту сынган бир жабырлануучуга операция жасатуу алдында турат. Анын буту шишип кеткендиктен операция жылдырылган. Учурда ооруканага жаткырылгандардын бардыгынын абалы туруктуу. Абалдары жакшырууда деп кошумчалады оорукананын башкы дарыгери Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей. Жалал Абад облусундагы ооруканаларда 9 бала дарылануудан өтүүдө. Алардын абалдары да жакшы. Эскерте кетсек, Сузак районунда Манас айтуу боюнча республикалык кароо сынак учурунда токтоп турган унаа ордунан жылып кетип, балдарды тебелеп кеткен. Натыйжада 9 жаштан 16 жашка чейинки 32 бала жабыркап, 18 ооруканага жаткырылган. Бүгүн 6-майга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 7 миллиард 707 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачуу акционердик коомунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 352 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 197 куб метрди түзүүдө. Өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүү күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, бүгүн 6-майда күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Белоруссияда Кыргызстандын маданият күндөрү өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Баку шаарында өткөн 6-чы бүткүл дүйнөлүк маданияттар аралык форумунун алкагында маданият министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу Беларустун маданият министри Анатолий Маркевич менен жолугушту. Жолугушуу учурунда Чыңгыз Эсенгул уулу Кыргызстандын маданият министри Алтынбек Максутовдун ушул жылдын июль айынын 1-жарымында Белоруссияда Кыргызстандын маданият күндөрүн өткөрүү боюнча өтүнүчүн билдирди. Беларус тарап сунушка макул болду. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки өлкө ортосундагы маданий байланыштар терең тамырлап, маданият күндөрүн жана улуттук күндөрдү өткөрүү, жалпы маданий жана маалыматтык мейкиндикти бекемдөөгө жана эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жардам берерин белгилешти. Эскерте кетсек, Кыргызстандын маданият күндөрүнүн алкагында Беларуста кыргыз киносунун күндөрү, Кыргызстандын материалдык жана материалдык эмес маданий мурастарынын элементтеринин көркөм көргөзмөлөрү, кыргыз дизайнерлеринин кийимдеринин көрсөтүүлөрү, эки мамлекеттин интеллигенция өкүлдөрүнүн жолугушуулары жана кыргыз искусство чеберлеринин гала концерти пландаштырылган. Кыргызстандык 8 балбан Париж олимпиадасына жолдомо алуу үчүн күч сынашат. Бул тууралуу дүйнөлүк күрөш уюмунун сайтына жарыяланды. Дүйнөлүк олимпиадалык квалификациялык турнир Туркиянын Стамбул шаарында 9-майда башталат. Анда олимпиада оюндарына жолдомолор ойнотулат. Мелдеште ар бир салмак боюнча 3 балбанга лицензия берилет. Кыргызстандын атынан бул турнирге 8 спортчу катышат. Кыз келиндер күрөшү боюнча Сезим Жуманазарова, грек-рим күрөшү боюнча Азат Салединов, Үзүр Жусупбеков, Роман Ким, эркин күрөш боюнча Орозбек Томамбетов, Атай Изабеков, Андрей Аронов, Аял Лазарев. Эл аралык турнирде грек-рим күрөшү боюнча балбандар килемге биринчилерден болуп чыгышмакчы. Учурда Кыргызстандын Куржунунда олимпиада оюндарына жалпы 9 лицензия бар. Муниципалдык турак-жай курулушу кечээ, бүгүн, эртең аталышындагы отчеттук конференция. Чогулгандарга так жана даана сандар менен отчет берилди. Бул программа боюнча учурда 576 үй бүлө турак-жайлуу болду. Турак-жай берүүнүн негизги шарттары жарандардын Ош шаарында 3 жылдан кем эмес каттоосунун болуусу, атында башка турак-жай, кыймылсыз мүлк, жер тилкесинин болбоосу жана кирешесинин болуусу маанилүү.
мыйзамсыз курулган курулуштарынан канчалаган жарандарыбыз жабыр тартты. Билебиз да, баягы Ихсан деген уюм, Мансар деген башка жеке компаниялар айрым ушул курулуп мындай үйлөрдү тапшырып жаткан, үйлөрдү тапшырган учурда дагы мыйзам талаптарына жооп бербеген көптөгөн турак жай компанияларынын жоопкерчилигин. Ош шаарында эле азыр мен жаңылбасам бир 17 үйдүн мыйзамсыз курулгандыгы жөнүндө суроолор турат да. Ошондуктан бул мамлекеттик же болбосо муниципалдык ипотека дегенде жарандарга ошол мамлекеттин кепилдиги менен анан болгондо дагы бир топ артыкчылыктары бар. Кийин биз сунуш кылдык ошол комиссиянын ишмердүүлүгү, анан Батир боюнча чечимдерди түз эфир менен берели. Ошол жерде биздин карап жатканын калай калк көрсүн деп. Ошол түз эфир комиссиянын отурумунун түз эфири чыккандан баштап Фейсбукка чырлар азайды да. 50%, 40-60%ке чыр азайды. Эмнеге дегенде, ошо жерде жанагы чындап Батир алганга укугу бар адамдардын документтери көрсөтүлүп атты. Анан кийин ал адамдар дагы 20-30 жыл очередте тургандарын көрүп атышты. Ал адамдардын албагандарга караганда положениясы хуже экенин көрүп атышты. Ошолордун арасында башка улуттар бар экенин көрүп атышты. Ошолордун арасында, Батир алгандардын арасында мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар экенин көрүп атышты. Турак-жай программасы Орто Азияда эле эмес, КМШ өлкөлөрүндө жок. Программа Ош шаарында алгачкылардан болуп иштеп, 6 жыл аралыгында шаардын үйгө муктаж жарандарын турак-жайлуу кылууга жетишти. Ошондой эле азыр ипотекалык багытта үй алууну көздөгөн 17 миңден ашуун шаар тургундары тизмеде турат. Шаар бийлиги бул программанын мындан ары иштеп кетүүсүн колдой тургандыгын билдирет. Мамлекеттик ипотекалык компанияны да колдоо максатында биз жерлерди берип атабыз. Анан биздин өзүбүздүн муниципалдык ипотекалык компанияга дагы биз жерлерди беребиз. Жана үлүштүк программасында жерлерди булар биргеликте иштетип атат, башка компаниялар мененчи. Мен ойлойм, азыр АТРдин алкагында бизде жерлерибиз дагы билесиздер, Ош шаары 2 эсе чоңойду. Ошол негизинде бизде азыр мына жерлерибиз да көбөйүп калды. Ошол жерлерге биз ошол генплан негизинде мына 25-жылы бизде актуализация генплан болот. Ошо генпланда биз өзгөртүү максатында баягы жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча биз киргизүүлөр, генпланды өзгөртүүлөрдү пландап атабыз. Ошонун ичине ошол сөзсүз түрдө ипотекалык компанияларды, мына мамлекеттик болобу, муниципалдык болобу, ошолорду киргизебиз, чакырабыз. Бисмилла. Турсунбаева 28 көчөсүндөгү үлүштүк курулуш долбоорунун алкагында 15 кабаттан турган 408 Батирдин курулушуна бүгүн капсула салынды. Белгилей кетсек, аталган долбоор шаар тургундарын турак-жай менен камсыздоо максатында Ош шаарынын мэриясы тарабынан 4-үчү ирет ишке ашырылууда. Бүгүнкү күндө жалпы ипотекалык кезекте тургандардын саны 800дөн ашуун. Анын ичинде 82 жаран бул биринчи мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Ал эми үлүштүк курулуш шартына тескерисинче биз алдыдабыз. Сунушубуз көп, тизме аркада. Демек үлүштүк курулуш шартында эч кандай тизме деген жок. Демек биздин сунуштап аткан объекттердин жалпы саны бизге кайрылган жарандардын санынан ашат. Москва шаарында эмгектенип келген бул мекендешибиз акыркы жылдары турак-жай жаатындагы түрдүү окуяларды угуп, бушайман болуп жүргөн. Туугандарынын сунушу менен ишенимдүү турак-жай алуу үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылган. Бул жактан алайын деп чечтим. Мэриядан кандай болгон учурда дагы баягындай мамлекеттикки. Анан өз убагында бүтүрүп берет деген үмүттөм. Ошо азыр полный маалымат алганы келдим эле. Алайын деп биротоло. Баасы арзан экен башка компания? Башка компанияларга караганда баасы арзан экен. Анан жөн эле пустоо кылып бүтүрүп бербейт экен. Полный баягы эмес менен ремонт менен аягына чейин жеткирет экен. Буга чейин үлүштүк курулуш долбоорунун алкагында 3 кабаттуу үйдүн курулушу башталган. Долбоорго ылайык жаңы турак-жайдын 1-кабаты коммерциялык жана ууна токтотуучу жайлар үчүн каралган. Мындан тышкары үйдүн короосуна балдар аянтчасы курулуп, көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери да жүргүзүлөт. Батирлер жашоого даяр, ички шарттар менен пайдаланууга берилет. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.
Ош шаарындагы Исхак Разаков атындагы 720 орундуу мектеп гимназиясынын курулушу мындан 10 жыл мурун башталган. Курулуш иштери убактылуу токтоп калган. Былтыркы жылдан тарта республикалык бюджеттин эсебинен акча каражаты бөлүнүп, мектеп толугу менен бүтүп бүгүн пайдаланууга берилди. Бул иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Ордолу Ош шаарына келип, май майрамдары менен катар жакшынакай саамалыкка күбө болуп жатканыма абдан кубанычтамын. Айрыкча Кыргызстаныбыздын келечеги болгон жаш муундардын татыктуу билим алуусуна салым кошо турган жагымдуу жагдайлар мени абдан кубандырат. Бүгүн биз мына ошондой жакшы саамалыктардын бирине белгилүү саясий жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаков атабыздын атын алып жүргөн мектептин жаңы имаратынын ачылышына күбө болуп турабыз. Ошондой эле айта кетчү жагдай мынакей салтка айланып калды. Разаков мектеби менен катар жалпы өлкө боюнча курулуш аяктаган 9 мектепти, 2 бала бакчаны онлайн ачканы турабыз. Исхак Разаков атындагы 720 орундуу мектеп гимназиясынын окуучуларынын кубанычында чек жок. Мектеп окуучулары көптөн күткөн күн келип, алар заңгыраган 3 кабаттуу бардык шарттар менен курулуп бүткөн жаңы мектепте окуп башташты. Ушул биз мектепте 11 жыл күткөнбүз. Чоң мектеп, сулуу, аябай коз, биякта переменаларда мягкий дивандар бар экен. Ошо досторубуз менен переменада ойносок болот. Шахматы бул классыбыз аябай сулуу экен. Биз мурунда Панфилов мектебине барып кыйналып барат элек. Азыр ушу мектеп жакын экен. Жакын барып жүдөбөй барса болот экен. Биздин мектеп бул жаңы мектеп аябай чоң коз экен. Мага биздин классыбыз аябай жакты. Бул жерде коз гүлдөр бар экен. Коридордо дивандар, столдор бар экен. Ал эми бул медициналык кароо канасы. Алгачкы жолу мектеп окуучулары үчүн бул каанада тиш жана терапевт дарыгерлери отуруп, балдардын ден соолугуна кам көрүшөт. Бул мектепте Разаков мектебинин атайын бул бөлүмү бөлүнгөн. Бул балдарды 1 класстан 11 класска чейин окуган балдарды эгер тиштери ооруган болсо, эгер баягындай дене табы көтөрүлгөн болсо, бул жерде бир стоматолог отурат, бул терапевт врач отурат. Бул атайын поликлиникадан бөлүнгөн. Биз бул детский стоматологический поликлиника бар Ош шаарында. Вот ошол жерден бул жерге атайын мектепке бөлүнгөн бир штат бөлүнгөн, атайын мени. Ошол жерде эгер кокус балдардан тиштери ооруй турган болсо, баягы окуп аткан мезгилинде же болбосо балдар тиштерин дарылатабыз десе, ушул кабинетке келип дарылатса болот. Атайын жаңы установкалар коюлган. Мектеп заманбап типте, акыркы үлгүдөгү мектеп катары курулду. 3 кабаттан туруп ашканасы, спорт залы бар. 700 окуучуга ылайыкташкан билим уясы 2 мүнөттө 2000ден ашуун окуучуну кабыл алат. Бардык мектептерден айырмасы окуучулар үчүн түзүлгөн шарттар, коридорлордун кенендиги, анан жанагы кааналардын кеңдиги, спорттук аянттардын кеңдиги, анан өтө өзгөчөлүгү. Азыр мектеп программасына технология деген кана киргизилген. Ошо технология предмет үчүн дагы атайын 1-2 кана каралган окуу каналары. Анан сырттан география, биология сабактары үчүн атайын талаа, баягы ачык аянты же байкоо жүргүзүү классы каралган. Билим берүү жана элим министри Догдургүл Кендирбаева бүгүн өлкөдө 9 мектеп жана 2 бала бакча пайдаланууга берилгендигин айтты. Жалпы жеке гана Ош шаарынын ушул мектептен балдары эмес, азыр ачыла турган 11 объектиде, анын ичинде 2 бала бакчада чоң майрам. Абдан көптөн күткөн өтө кереметтүү жаңы мектептин жаңы корпусуна балдар кирүү алдында турат. Бул мектеп башталганы 2015 жыл болду. Туура узак мөөнөттө салынды. Өзү 2700гө жакын бала окуйт. Көрүнгөн мектептерде квартирада жүрүштү.
88 мұғалім, же болбосо 56 класс комплекти. Ош шаарындагы ички миграцияга бай, көп адамдарга эмгек таап бере турган борбор болуп эсептелинип атат. Андан тышкары Кудайга шүгүр элибиздин саны да көбөйүп жатат. Мына ошол чечилбеген мектептерде быйыл 140 мектеп салынды. 140 мектеп салынды, анын ичинен дагы 40-ка жакыны капиталдык ремонттон өттү. Мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Утунтаевдин билдирүүсүндө 10 жылдан бери токтоп турган мектептин курулушуна 280 миллион сом бөлүндү. Жергиликтүү калкты мамлекет тарабынан социалдык объектилер менен камсыз кылуу боюнча азыркы учурда чоң жумуштар жасалып жана жасалып жаткан учуру. Токтоло кетсек, мынакей бул жумуштарга 2022 жылдан баштап каражаттар көп бөлүнүп, 2023 жылы 11 миллиардка чейин жеткен. Ал эми саны менен айта келгенде бардыгы биригип 250 объекти 2023 жыл менен берилген. Андан тышкары ушул үстүбүздөгү 2024 жылдын ичинде дагы курулуп аткан жана курулуп бүткөн объектилерди мынакей өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бардык саны биригип, ошол эле былтыркы жылдан дагы кем кылбоого аракетибизди көрүп атабыз. Калган 10 мектептин ачылышына президент онлайн түрүндө катышты. Акыркы 3 жылдын ичинде 315 мектеп, 69 бала бакча салынды. Ошондой эле ушул тапта дагы өлкөдө 149 мектеп, 63 бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.